жаткам, машинени тапшырайын деп ошол күнүм акыркы күн болчу да. Мамам экөөбүз чогуу киребиз да, ал бияктан кирет. Сиз Москвадан киресиз? Мен Москвадан кирем. Камат, эмне болду эле десем, апабыздан айрылып калдык деди. Анан ушинтип апабызды да узата албай калдык, көрө албай да калдым, коштошо албай да калдым. Бир 2 метрдей жерде уже фура алдымда кетип бараттыр. Бир убакыттан кийин өзүмө келсем, мынтип уже машинеге жабышып калыптырмын полный. Мага дары берип эле уктатпа болчу деген күндөр болду да. Бутун кесип алган турбайбы дегенде үйдөгүлөр шок башкалардан угат да. Анан мамам дагы ошо 2 жамбашы тең протез эле да. Ошол жерлер, короче, бир эме болуп, анан энебиз ошо операциядан чыкпай калды да. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Азыркы тапта биз Сокулук жергесинде турган чагыбыз. Мындан 2 ай мурун дал ушул Азат мырзанын жашоо тагдырын чагылдырып берген элек. Москва жергесине эмгектенүүгө барып, фура айдап жүргөн жеримен кырсыкка кабылып 2 бутуман ажырадым деген ат менен чыгарылыш чыгарганбыз. 6 февраль күнү биздин генералыбыз Камчыбек Ташиев дал ушул аркабызда турган үйдү толук кандуу бүтүрүп берип, үйүнө киргизген эле. Азыркы тапта да ушул сүйүнүчтүү кабар менен сиздер бөлүшүү үчүн кандай бүткөн, негизи эле кандай кызыктарга коштолду, алдагы мүнөттөрдө баардыгын сиздерге чагылдырып көрсөтүп беребиз. Азыркы тапта биз Азат мырзага кабарлап айткан элек, үйгө келе жатабыз деп. Азат мырза өзү дагы күтүп турган экен. Саламатсызбы Азат мырза, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр? Жакшы, сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшүп калдыңыз, келип калдык. Ооба. Эң биринчиден эле үйүңүз кут болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Негизи сезимдер кандай болуп атат? Ак өргөлүү болгон. Сезимдер ойдогудан да үйдө болуп атат да. Мындайды күткөн эмеспиз да. Ооба. Анан Азыркы тапта айта кетейинчи, ак өргөө менен ак тулпарыңыз да кут болсун. Жакында бир умрага да кетесиздер, атаңыздар, экөөңүздөр. ооба. Ошо умрага дагы жолдомо берди, иншалла ошол орозонун башталышына чейин иншалла жолго чыгабыз, Кудайым. Негизинен мурунку бир маек бергениңизде дагы айтып коюшат го, негизи жакшы сөздү сүйлөш керек депчи, пендебиз деген. Анан сөздөрдө пенденин оозунда, Алланын кулагында дейт. Анан мурунку берген маегибизди мен карап отурсам, 5 айдын ичинде биз сөздөрдө келип тартып кетебиз дегенибизде сиз айткан экенсиз да, кыш жакшы болуп берсе, биз 2 айдын ичинде эле бүтөбүз депчи. Тагыраак айтканда 2 айдын ичинде бүтүптүрсүздөр үйдө. Ооба, дал өзү ошондой болду. Погода дагы Алла буйруп жакшы погода ачылып берди да. Ошо стройкага ылайыктуу иш ошон үчүн 2 айдын ичинде бүттүк. А так биз ойлоп атканбыз, жазга чыгабыз го депчи. Жакшы буйруса, биз ойлогондон да эрте бүттүк. Биз ойлогондон да жакшы салынды да, про 2 аябай жакшы болду.
абдан кубанычтабыз, сүйүнүп отурабыз азыр. Баары оюңуздагыдай болду. Баары ойдогудай болду. Кандай ойлодук элек, кандай проект болду эледи. Аллах таала кудурет да. Оюңдагыны себеп кылып ушу генералыбызга жетип калып, иншалла, анан ошол үйдүн бүтүшүнө ошолор себепкер болду. Эми бул үйдүн башталышына себебинечи азыр айтсам түгөнбүз да. Бул элдин дагы берде көп салымы аябай көп, айылдыкы көп, көчө бир тууган инилер агаларыбыздын Москвадан, башка өлкөлөрдөн, Египет, Каир бүт жактан ошо салымын кошкон адамдарга дагы ошо учурдан пайдаланып, ошолорго дагы ыраазычылык билдирип кетким келет да. Чоң рахмат. Абанан үйүңүз деп калдык. Чын эле үйдүн сыртын карасак, сонун бүткөн экен, Сонуска карап эле тургум келет дейт. Кеңсем ички көрүнүшүн көрүппөйлүбү? Рум тур кылалыбы? Ооба. Анан ошо буйруса баары. Бисмиллахиррахманиррахим. Келе, киргиле. Киребиз. Бул жак ошо теплый пол, бул жер киргенде эле. Ошол атайын ушундай киргенде эле бут жылуу болсун деп таманга ошол жерге эме бастырганбыз. Бияк ошо топкабыз бияк. Өзүбүзгө ылайыктуу кирип чыкканга дагы удобный кылганбыз бул жактычы. Анан муну эми өзүбүз деле кирип чыгып, үйдө эч ким жок болсо өзүбүз деле кирип чыгып, градустарын коюп, өзүбүз регулировка кыла беребиз да биякта. Ыңгайлаштырган ошого заманбап печкаларын берип, умный печка. Анан ошол өзүбүзгө ылайыктагандай эле ичи кенен, коляска менен кирип чыкканга ыңгайлуу да кенен. Бияк ошо душевойн полный бүтүрүп беришти. Зал дай буйруса. Анан мечта женщины деп коебу, кухня. Буйруса анан топкабыз, терраса ар жакка чыгып кетебиз жайында. Ошол анан спальный, бияк 3 спальный. Ойдогудай сүйүнүп ошол жашап атабыз эми иншалла сонун. Негизинен эле бир убакта максат кылып, ушул нерсени Кудайым буйрса мен ушул жерге кирип калам деп, мисалы эшикке чыккан сайын ушул үйдү карап турчусуз. Бүтүп калар экен депчи. Ооба. Мындай эч ойлоптурмун. Мен башында келгенде ошо эми кой жок дегенде эми жөн турбай терезесин салып коеюн. Анан эшигин жаап алсам, анан ичин жылуулап күзгө чейин бүтүрөм деген ой бар эле да. Анан эми кылган ниет дуаларыбыз кабыл болуптур иншалла. Анан отурсак эле себепкер болуп эле жаным эме Азамат Байматов, Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси, ошол келип, ушунун себеби түпкүрү ошол Азаматта баштаган да. Ошо Азаматтын видеосунан көрүп калышып, анан ошо Азаматтан алып дальше өздөрү бүтүргөнгө аракет кылышып, ошону бүтүрүштү иншалла. Негизинен эле Аллах Таалам берет, болгону адамдарды себепкер кылып коет дейт. Адамдарды. Азамат байке дал ушул сиздин үйүңүз бүтүшүнө себепкер болгон экен да. Ооба, Азамат ошо келгенде келип, ошо мен түлөө берип келип, элди чакырып түлөө бердик да айылды, көчөнү. Анан Азаматты карабайсызбы? Азамат дагы ушул жака бир Азамат Байматов ошо биздин имамдар менен ушул жака бир себептер менен жумушка келип калып, анан түлөө алат берди, ошондой Москвадан баягы биз айтып жүргөн бала келди деп, анан ошондо келип мен менен учурашып калды да. Жөн эле түлөөдөгү келген да. Анан келип Азат буйруса баары жакшы болот, мен жардам берем. Чыдап тур, азыр бир жумадан кийин келебиз, съемка кылабыз, баштайбыз деген да. Анан менде деле мен баягы съемка деп эле серьез албай эле, мындай көп деле маани бербей көңүл бурган эмесмин да. Анан келип съемкадан кийин жана интернетке чыгып кеткенден кийин анан башталды да ушул эменин кереметтин баары. Анан бир чудан ичинде жүрөм дейсиз беки? Ооба, на глазах, прям на глазах 2 айдын ичинде эле эшикке чыгабыз, делать нечего, бизге эчтеке кылдыртпайт. Все, баарын эскинин баарын сүрүп, экскаватор менен алып туруп эле
мындай как эмедегидей түшүмдөгүдөй ойлогон тургандагыдай эле болуп калды да. Эски үй турат, турсаң эле жапжаң үй туруп калды. Дагы эле в шоке, дагы эле ошол нерсе тарай элек чын элеби деп кээде турганда. А так сонун болду. Шүгүр альхамдулилля. Атаңызчы, атаңыздын сүйүнүчтөрү кандай? Атамдыкы вообще атам сонун, атамдын өзүнө алдагы сүйүнүч кубанычына батпай досторуна, аяш аталарыма чалып келгиле, чай ичкиле, көргүлө бүттү деп. Сам өзү генерал Ташиев өзү келип отуруп, бул жерде залда отуруп чай ичип, алдагы ошо абдан мындай карапайым элдер менен отуруп сүйлөшкөндө баарлашып, сырлашып отурганда аябай өзү жакшы көрөт окшойт. Анан чай ичип отурдук, сүйлөшүп, аркы беркини өзүнүн өткөн кеткендерин айтып. Анан мен артыман дагы буюрса, иншалла, ушу мени да себеп кылып, айылыма дагы спорт комплекс, жолдор салынмак болду буюрса. Обещать этип келип, мени дагы көрүп, мени ыраазы кылып, анан элди дагы сүйүнтүп кетти да, иншалла. Анан ошо көп балалуу үйлөр, балалууларга ошо бирөөнү тандасаң, ошолорго үй салып берем деп тоже обещать этип кетти. Менин артыман көп нерсе жакшылык болуп кетти. Демек жакшы нерсенин баарына себепкер болуп Ошо көп нерсеге себепкер болуп калдык, альхамдулилля. Ошо баарына шүгүр, альхамдулилля. Ошолордун ниет дубалары переживать этип, канчасы дуба кылган, ошолордун баары дубалардын баары кабыл болуп, иншалла, мына Аллах Таала даражаң көтөрөм десе, бир замат экен да, ойдо жок жерден карабайсыз. Ким ойлоп туруп, ушинтип Ташиев өзү келип поручение кылат экен депчи. Абдан сүйүнүп калдык. Не то что мен эле эмес, бүт айылдын баары сүйүнүп калды. Элдердин баары эле сүйүндү окшойт аны уккан. Анан ушинтип жакшы буюрса, сүйүнүчүбүзгө батпай жыргап эле, жүзүбүздөн жылмайып кетпей эле жыргап эле сүйүнүп коюп жүрөбүз, альхамдулилля. Деңиз эми Азат мырза, ушул иштердин башталышынан баштабайлы, биздин генералыбыз болгон Камчыбек Ташиев бул нерсени кандайча өзү кабарлаштыбы сизге? Жок, мага өзү кабарлашкан жок. Ошо өзүнүн командасынан бир жигиттеринен бирөөсү чалды, ушу ГКМБдан болобуз депчи. Анан эми местоположение адресиңди тактап айтып койчу деди да. Анан мен ГКМБдан десем ойлодум да, бу жерде эми жанагындай кайрымдуулук фонд болуп аткандан кийин баягы аферизм жокпу деп ошону текшерип келеби деп ойлодум да. Анан келишти, келип эле ушинтип өздөрүн деле таанышкан жок, эми алар эми сүрдүү, серьезный адамдар го. Биз деле маани берген эмеспиз анан. Биз өзү негизи өзүбүз алып келип, Азамат акчалай берет да. Азат жетпей калган нерселериңди өзүң алып тур депчи. Анан тиги цементин аркы беркисин өзүбүз алчубуз да. Анан алар келгенден кийин эртеси күнү эле уже съемка кылып эле үйдүн ичин тартып баштады. Анан тааныштырган деле жок. Мен ойлоп койдум, андайлар көп келип атты да. Биягын кылабыз, биягын кылабыз депчи. Анан деп койгом. Анан эртеси күнү эле келип, 2 күндөн кийин келип эле, байке ушу эски үйдү алыш керек деди. Кандай алыш керек десек, ушундай бизге мешать этип атат, биз алабыз деди. Анан бир күн убакыт бергиле, биз чоктойн керектүүлөрдү чыгарып алайлы депчи. Анан баарын чыгарып алдык. Ошентип эле үйдү бузуп баштап, бул жерде эски тамды көрүп калсаңар, съемкада бар эмес беле? Аны алып салды, анан алып салгандан кийин анан биз түшүнө баштадык да. Бул чын эле болот. Бул чын эле болот. Фирманын адамдары келди да. Мындай тияктан жалдама эмес, фирманыкы келди. Ар бир өзүнүн ишин так аткарган адамдар. Бригада болуп келип эле башталды. Бул эмне болуп атат деп, эми сөз болбой эле катылып турбайт экен. Чыгып кетти, билинип калды да, жогорудан келет экен. Жогору жактан команда келиптир дегенде биз деле мана деп мындай эле назарын салып койгонго дегенбиз да. Көрсө башчыбыз генерал өзү телефондо отуруп ошо мени көрүп калат да. Ошо кайрымдуу бол фонддун эмесинен, ошо Азамат Байматовдун ошо видеосунан көрүп калат мени, көрүп калып, ошо көңүлүнө туш болуп, анан ошону бүтүрүүгө эме айтат да, бүтүргүлө деп. Бул баланын эмесин, үйүн бүтүргүлө деп, ошондо поручение берет да. Аны биз билбейбиз. Анан кийин уже жакынкы мына бүтөөрүнүн алдында уже 10 күн калганда уже чын эле генералыбыз ошо эме берген экен да.
бүтүргүлө депчи буйрук бергенге. буйрук берген экен да. Анан ошентип дагы деле ишенбей анан кийин өзү келип открытиясын кылып китебин берип ключун бергенден кийин анан ишендик да. Ал ойдо дагы жок эле да ушундай келип Ташиев өзү, Камчыбек Ташиев өзү келип вручение кыларын эч бир ойлобоптурбуз. Чуктасам түшмө кирбей турган иш. Вообще даже түшкө да кирбей турган окуялар болуп кетти биякта. Чудо Аллаха дебей, чын субханалла, Аллах Таала карабайсызбы? Ушундай кадырлуу зат экен. Прям өзүнө генералыбыз Камчыбек Ташиевдин өзү көрүп, ушунча элдин арасынан мен сурулуп чыгып тандап, ушу менин үйүмдү бүтүрүп бергениме Аллахыма шүгүр. Ушу адамдарга баарына, элибизге, жерибизге, ушу жогоруда турган биздин ажообузга, УКМК төрагасы башчысы Камчыбек Ташиевке, анын командасына, элдериге, ушу өзүм айылыма биринчи очередь, ушу инилериме, агаларыма, Москвада, Европада жүргөн туугандарга, бир туугандарга көп аябай бул үйдүн салымын кошкон адамдар аябай көп да, көп. Мен билем баарын. Эми угуп көрүп калса баарыңарга Алла ыраазы болсун, кылган ниет дуаңыздарды кабыл кылган болсун, эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылган болсун. Колун сунуп жардам берип, материально, морально келип үйгө келип успокоить этип, утешать этип, баары жакшы болот, башың өйдө көтөр, сынба деген кылган жакшылыктарын Аллах Таалам экеселеп берген болсун. Шүгүр Аллага. Сиз ошол жакта бизге маек берген убагыңызда айтып калгансыз да. Сиздин видеоңузду көрдүм. Көргөндөн кийин дал ушул умрага жолдомо берилди, унаа берилди. Ооба. Аллах Таалам чындап кааласа күтпөгөн жерден эле берип коет го баардыгынчы. Ооба. Сиз мен ушул үйүмдү эле бүтүрүп алсам болду дегенсиз. Мен ошо үйүм бүтсө эле альхамдулилlah, проблема ошол эле да, биз ушул үйдү эле тургузайлы деп эле кеткенбиз. Анан калган бул машине эмесин эми аман болсок табабыз деп ойлогонбуз да. Анан үйүбүз бүттү, анан анын үстүнө машине жаркырап эле белекедеп машина кирип келди. Сертификат умурага деп берилди. Анан Ташиев өзү келип вручение кылып атсачы, мунун баары мен үчүн бир мындай Аллах Таалага чын эле действительно дуам жеткендей сезилет да, дуа кылганбыз. Эми баягы сапарда жүргөн адамдын, мусафир адамдын дуасы кабыл болот дейт го. Анан Москвада ошол жака биринчи Москвада келип бул бут менен бул Кыргызстанга келүү мен үчүн бир мындай тартынып, эми элге кантип кошулам деп аябай кыжалат болуп жүргөм да. Кантип келем депчи, анан Кудайым жалап карабайсызбы эми. Келдик, келип эле ушинтип эле ачылып эле бир заматта звезда болуп эле интернеттен баары эле көрүп эле Азат сен звезда. Эми мен эмес да, Аллах Таала да кудурет, Аллах Таала кылам десе көрсөтөт. Демек Аллах каалады болуп атат, Аллах каалады, мына көрсөтүп койду. Мага эле эмес, мага келген айылындагы маселелерин дагы чечип кетти да. Көп көйгөй маселелери чечилип да кетти. Анан сүйүнөсүң да альхамдулилlah, кантип сүйүнбөй болосуң. Оюңдагыдан дагы өйдө 10 эсе болуп атса, вообще сон, субханалла. Баягы маекке келгенде атаңыз менен да сүйлөшүп калгам да өзүмчөчү. Атаңыз менен сүйлөшүп калган убакта атаңыз айтып калган эле да, буюрса эптеп үйүбүздү бүтүрүп кирип алсак эле, жыргайт элек, ошону эле ойлонуп азыр сарсан болуп атабыз депчи. Анан видеодон көрүп калдым, атаңыз сүйүнүп, көзү жаш алып. Атам аябай сүйүндү. Атам ушул жерде эски тамы бузулуп атканда чыйып кандай болот, эмне болот, кантебиз, анан деп папа переживать этпеңиз, баары жакшы болот. Мына бул фирма өзү негизи жакшы экен, бирөө колго алган болсо, балта бер, анан чака бер, анан күрөк бер деп мындай сурабайт экен да. Все дела өздөрүнүкү, келет, иштетет, болду. Карап эле турдук, айтып атпайм, прям өз көз алдыбызда ушул үй туруп атты да. Эмнеси келип атты, эмнеси чыгып атты, баарын көрүп. Анан 2 ай дегенде альхамдулилlah үйгө кирдик уже. 3-3 түн болуп атат го, эми үйдө түнөп
турсаң дагы баары удобство, баары бар, жылуу, кенен. Айтып калбадыңызбы мындай өздөрү эле көз алдымда эле курулду деп, 2 айдын ичиндечи. Ооба. Сыртка чыгасыз, карайсыз, мына кыялдарым орундалып атат. Кыялдар орундалды. Орундалды го. Мен эң биринчи кыялым эле ошол эле да, Москвада жүргөндө элечи. Ошо үй бүлө менен ушул жерде ушундай комфорттоо, мындай удобствода жашасак экен деп мен Москвада жүргөндө эле аябай кандай болот деп эле переживать этип жүрчүмүн да. Көрсө ал бүтө турган ишиң бүтөт экен да. Бүтпөгөн иш ал канча жүрсөң деле ал буйрубаса бүтпөйт экен да. Анан ошол жакта ошо жүрүп аябай жакшы дуба кылганбыз. Ошо маселебиздин бири үй эле да. Кандай үй болсо да эртеби кечпи салгангача, бирок кара адамдарга, орукчан адамдарга обязательно удобство, үй жакшы болсо, өзүңө да жакшы, киши кара келсе дагы жакшы, мындай приятно да, приятно. Ошол так жакшы, шүгүр. Азыр тапта кошуна колоң үйдөн үзүлбөй эле. Жок. Үйүң көркөтөлү деген. Күнүнө коноктор. Баягы келбей калгандар болгон, бошобой калгандар болот, алыстагы укпай калгандар интернеттен көрүп, ай бүткөн турбайбы деп келет. Ар дайым айтып атпайбы, ар дайым эшик ачык, альхамдулилла, келип көрүп, дамыз дейп, кыдырып, тоже баарыңарга ушундай үй там насип эткен болсун. Чын. Любой, мен айтам, любой келип, потому что мен өзүм мурункуда интервьюмда айткам, баарына эле айтып атам, келсе үй бүтсө, келгиле обязательно, келип чай ичип, коорашып, амандашып кеткиле деп. Эшик ачык ар дайым. Иншалла дагы Рамазан айы келатат, тем более ачык. Баратаны дагы ачам го деп, субханалла, келе бергиле. Уялбай, тартынбай, потому что ал жерде баарыңардын салымыңар бар. Ошол жерде духту, рухту ошол силер бергенсиңер да. Азат чөкпөбү. Баары жакшы болот. Үмүтүң үзбөбү деп көп адам мотивация берген да. Ошон үчүн всегда мой дверь открыта для вас. Любое время. Азыр сүйүнүп турабыз. Үйгө келсек, үй бүлөңүз толук, баарыңыздар чогуу экенсиздер. Анан жаңа эле кичинекей кызыңызды эркелетип, мындай чындап бактылуулукту көрө алдым да мен. Мунуку келгенибизде көп нерсени айтып ойлонгон Азат мырза элеңиз да. Ооба. Азыр чындап жүрөгүңүз толук экен. Эми сүйүнүч, жүрөк эми сүйүнүчкө толду да. Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүздү ушундай сүйүнүчкө толтурсун, кайгы капалдан алыс кылган болсун. Эми мындай ушундай ситуацияда болбосо деле бир нерсе, бирөөдөн бир подарка алсаң эле кандай сүйүнүч. Анан целый дом тебе построили, еще машина, сертификат. Еще ой, силер келип атасыңар, көп адамдар келип атат. Анан мен сүйүнбөгөндө ким сүйүнөт? Чын аябай мындай. Эмне ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот дегендин дал өзү ушул да. Канча кыйналдык, канча переживать эттик, анан арты жакшылык менен бүтөт деген бул чынында хак да. Ушул буйрса мына ушунун жакшылыгын көрүп атабыз. Эми бул үйдө иншалла Кудай буйрса келин алабыз, кыз атабыз. Эми тойлор көп болуп турат иншалла. Буйрса. Негизи эле ой тилектердин баары орундалып, баары ордуна коюлуп калгандан кийин мурунку өткөн күндөрдү эстеп калат эмеспи? Мен ушул нерсеге жеткичекти канча жолду басып өттүм, канча кыйынчылык келип кетти деп. Ооба. Эстеп отуруп калдыңыз. Эстеп отурам. Бул үчүн дагы буга чейин, бул трагедияга чейин деле Москвада эми жүрүш оңой деле эмес, акча табыш. Анан өзүң жакындарыңан алыс үзүлүп көрүнбөй кетсең, тоже сагыныч ал дагы куса да. Аябай көп кыйынчылык күндөр өттү. Айтып атпайм, ошо мындай дары берип уктатып койгулачы деген күндөр да болгон да. Аябай эми баягы келечекте кандай болот, эми кантип мен элиме барып кошулам, кантип карайм алар менен деп ал ой экен. А на самом деле башың өйдө көтөрүп ниетиңди төз койсоң, ал болгон иш болду экен да. Мен ошону түшүндүм да. Болор иш болду. Эми ар жагын ойлобой,
алдын ойлош керек да. Ошо мотивация, өзүм мотивация бербейм болду эми. Москвадан баарын калтырып келдик. Буктун баарын ошол жактан ойлонуп, ошол жактан ары карап, ыйлап, бери карап күлүп, анан койду башты көтөрүп, анан келип, Аллах Таала деле көрдү, ошо келип жөн отурбастан ошо коем. Жок дегенде терезелерин сала берейин деп атып анан башталып кетти да. Аракет кылсаң берекет. Аракет кылсаң берекет деген ошол экен да. Ушул нерсени баарын апам көрсө болмок экен аяттын деген нерсе болду. Эми, конечно, ал үйдөн ачылыш кирип аткандай болбой эле энең көз алдыңа келет да, элестетет да. Ушул жерде энең, мамам ушул жерде болсо, деп эми. Чачыласын чачып, Ооба да. Ал мамам эне бар жерде нур бар го. Анан эми ошо нурубузду толуктайм атабыз бар, эми Кудайга шүгүр. Эми тагдыр ушундай экен да. Бүгүн барың, эртең жок. Ушундай экен дүйнө шок. Кете берет экенбиз. Эми Аллах Таала менен насип кылса, биз кандай сүйүнүп аткан болсок, энебизди дагы ахиретте дагы ушундай сүйүнүп, ал дагы ушундай бир биз кандай сүйүнүп атсак, эми ал жактан жашоосу эми мындан дагы кереметтери шундук да, эми аны элестетиш биздин акылыбыз жетпейт. Бирок эми ошондо дагы Аллах Тааладан ниет кылабыз, дуа кылабыз, ошо энебиздин жаткан жери жайлуу топурага торколуп кылган ниет дуаларыбыз кабыл болуп, биз кандай сүйүнүп атсак, апабыз да ошондой сүйүнүп атат го деген ойдобуз да. Кудайга шүгүр. Анан жогоруда айтып калбатпы, умрага барат экенсиздер депчи. Качан кеткен атасыздар? Умрага буйруса ушул Орозо айдын ичинде барсакпы дегенбиз да. Орозо айдын ичи эми Кереметтүү айлардын биринде. Касиеттүү шаарга, кереметтүү айда барып, ошол жерде анан кийин иншалла бул жерден айтып өтпөдүмбү? Баардык адамдардын, кыргыз элинин салымы көп деп, иншалла ошол жерден дуа, тилектерди ошол жерден айтабыз. Баарыңыздарга дуа кылабыз. Силерге да ушундай эки дүйнөнүн насибин жакшы жыргалын, ушундай насип кылуусун Аллах Тааладан ошол жерден эми дуа болуучу, кабыл болуучу, сөзсүз түрдө кабыл болуучу жер да, иншалла. Аракет кылабыз ошол жерден дуабызды, ниетибизди ошол жактан кылабыз буйруса. Анан мен дал ушул жаркыраган үйүңүздүн проектисин сурагым келип турат да. Негизинен өзүңүз түздүңүз беле проектилерин? Өзгөчө экен. Ооба. Бул проектчи мындай болгон да. Москвада жүрөсүң да эми өзүң келбейсиң да. Тилек деген досум бар да. Өзү архитектурада иштейт. Анан айттым, досум, сен билесиң, мен үйдө эжем менен апам бар коляскада. Ошого лайыктап мага фундамент коюп бер, анан келип ичин комнатасын анан дальше дагы кылабыз деп. Башкы негизги иши ошо досумдуку, фундамент. Анан үй салганда сен ойлогондой боло бербейт экен. Тиягын мындай кылыш керек, буну мындай чойдук, тиягы чыкпайт. Ошонтотуп анан өзүбүздүн проект чыкты да. Проект өзүбүздүкү буюрса. Жалпы жонунан канча комнат? 5 комнат. Чоң зал, кухня, зал, 3 спальный, ванна, туалет, кладовка, топка отдельная, прихожка. Спальнялер дагы чоң, ичинен тегеренип, айланып, кроватка, диванга келип токтоп, коляскага удобный кылгам. Башынан эле ушундай болчу да. Ошо эжем менен деп атып анан карабайсызбы? Эми көркү чыкты да. Бурун силер келе электе жөн эле кирпич анан терезеси эле турган эле да. Анан ошонун баары салынып бүткөндөн кийин көркү ушундай чыкты. Силер көрүп аткандай эле свет тоже необычный. Нарда грей деп коем, билбейм эми, аны билсе керек. Жакшы буюрса. Биз көрүп жаткан көрөрмандарды эске сала кетсек, сөзсүз түрдө секөсү дал ушул терезенин арткы тарабында сүйлөшкөн экенбиз да, анан ошондо айткан экенбиз, дал ушул терезенин үй бүткөндөн кийин терезенин арткы тарабына туруп алып, дал ушул артта турган огородду карап алып, анан сүйлөшөбүз депчи. Ооба, айткандай. Кофе алдыртайынбы? Кофе жок болуп калбады. Жок, жакшы эле. Чай. Анан чындап гана, чын жүрөктөн бардык нерсени айтсаң, чын жүрөктөн ниет кылсаң, бардыгы кабыл болот дегенге чындап ишенип отурам азыркы таптачы. Чын, ооба. Эми мындай да. Ниет дуаңызда деген биз эми бирөөдөн сурап коюп, ал береби, бербейби деген сомнение болбош керек. Аллах Таала сенин каныңа чейин
айлантып аткандан кийин оюбузду жөн эле билет ал. Ошон үчүн ар бир ниетибизде, дуабызда эч качан сомнение болбош керек. Күмөн болбош керек да, күмөн. Мен дуам өткөн жокпу деп жок. Аллах Таала кудуретти да. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллах Таала бирок таза жүрөк менен сураганда дагы эми ар биринин өзүнүн эми ар ким ар кандай сурайт да. Ар ким өзүнүн стили бар дегендейчи. Бирок көздөн жаш чыгыш керек обязательно. Чын жүрөктөн болот. Чын жүрөктөн, мээрден, якындан, жүрөктөн чыгыш керек. Ана сөзсүз түрдө мен иншалла быйыл болбосо дагы, бир күнү болсо дагы бул дуам кабыл болот деген ниетте болуш керек да. Сөзсүз түрдө кабыл болот иншалла. Сураныш керек, таза ниет коюш керек, ишениш керек. Ишениш керек. Болду, ал нерсе орун. Азат Иншалла. мырзадан сом болгон лайфхак болду окшойт. Анан чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга кеңсем өзүңүздүн бир кайрылууңуз болсо айтып кетпейсизби? Эми элиме кыргыз эли менен айланса болот да. Мындай менталитет только бизде кыргыздарда бар да. Бири-бирибизге күйүп, бышып, даже готов да жаныбызды бергенге ушул эмени менталитет ушу кыргыздардан эле көрдүм. Эми көп эле мамлекеттерде болдук. Мындай күйүп бышпайт да бири-бирине. Анан ушу кыргыз элиме учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат ушу силердин дем күчүңөр менен, силердин каалоо тилегиңер менен, силердин берген мага дубаңар, жардамыңар, ушу мотивацияңар аябай жардам берди. Буюрса мен ошону силерге актайбыз буюрса. Чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар, кылган жакшылыгыңыздар эки эселеп Аллах Таалам кайтарган болсун. Бактылуу болгула. Ошо. Аябай эми сүрдөнүп кеттим. Эми атак бул жерде көп да, өзүң да айтчу сөздөр көп да. Анан такалып мындай кээде ушинтип эметип кетесиң да. Айта албайм. Сүрдөпчү. Адак шүгүр, чоң рахмат. Баарыңарга чоң рахмат. Урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, жогоруда айтып кеттик элек, Азат мырзанын үйүнө рум тур жасайбыз. Негизинен эле үй кантип салынды, баардыгын сиздерге чагылдырып көрсөтүп беребиз деп. Болуп өткөн маегибиз сиздерге кызыктуу, пайдалуу болду деген ойдобуз. Сиздерде бүгүн кызматыңыздарда мен Махабат Жаныбек кызы болдум. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.